Саламатсыздарбы? Асанкул Жумабаев атындагы Темиртау жаш таланттары бүгүнкү мына нарық мамлекеттик ушу ишкананын ичинде сиздерди чогултуп отурабыз. Бардык Темиртау жаш таланттарын башын бириктирип отурабыз. Бүгүн мына Нарын теле каналынан сиздер өзүңүздөрдүн чыгармаларыңызды аткардыңыздар, өзүңүздөрдүн суроо жоопторду алып жана бердиңиздер деп ойлойм. Анан эми мен ушул аябай бир өзүм иштерде бир өзүмдү бир башкача сезип турам. Анткени ушул 4-декабрда өтүлгөн Кыргыз Республикасындагы Манас боюнча, Манас айтуу боюнча республикалык деңгээлде жаштардын бирикмесиндеги ошол жаштар боюнча Кыргыз Республикасында баш байгер өтүп келген Алишер Үсөнкулов деген өзүбүздүн жаш манасчыбыз турат мына бүгүнкү күндө. Ошол эле Алишердин иниси бул жакта Алихан Үсөнкулов деген дагы инибиз келиптир бүгүн мына. Бул баягы манасчылардын, тарыхчылардын айылы болгон миңдеген булактар бар. Миң булак деген касиеттүү манасчылардын айылынан келген манасчыларыбыз бар экен. Жана ошондой эле бул жака келген Элмирбек Эрнисов деген дагы биздин азыркы учурда эстрада боюнча Нарын облусунда жакшы таанылып жаткан жигитибиз бар. Жана ошондой эле мынакей кыргыздын нартуулугун, бартуулугун сактап, жигиттин гүлү сен болсоң, жибектин гүлү мен болом деп мынакей бул жакта Акылай Уламбекова деген дагы кырчы кызыбыз келип отурат. Ак марал менен жанашкан, элдин баары суктанып карашкан мына биздин жакшы ырчы чорчу кыз-балдарыбыз өсүп келатат. Анан эми мен кепкендешин сөзүбүздү Алишер Үсөнкулов деген манасчы жигитибизге берсек. Биринчиден арбаңыздар, рахмат, жакшы келип алдык буяка. Азыр Нарын телеканалына тартып жатабыз. Айтыңызчы, Алишер мырза, ушул Манасты канча жашыңыздан айтып калдыңыз? Манасты мен 3 жашымдан бери айтып баштадым. Биринчи жолу бала бакчадан Нооруз майрамында айткам. Ошондо бала бакчадан майрамга барабыз. Ошондо мага Манас айтуу деп тапшырма беришкен. Ошондон бери Манаска сүңгүп кирүүм, кызыгуум, Манаска көп айтуу ошондон бери улам келесин. Баракелде. Ал эми Алихан, айтыңызчы, сиз канча жаштан бери Манас айтып келатасыз? Жана ошондой эле мынакей Алишер аган Манас айткандан шыктануу болдубу, же кандайдыр бир өзүнө бир аян берилдиби? Ошол жагын бир баса бир айтып кетсең. Арбаңыз, менин атым Үсөнкулов Алихан. Мен ушу Манас айтуумда Алишер экем көп жардамдашты. Ушу Алишер экем мен чоң энем аябай Манаска кызыгуумду арттырды. Чоң рахмат. Мынакей бул мен суроо берип атат, ушу Манас боюнча баягы Манас аян берүү менен жаттап алуу менен айтып атат. Анан бирок жаттап алуу көпкө чейин узабайт деп мен көп жерде билип жүрөм. Анан эми Алишер бул Манасты жаттап алып бир 10 саат, 15 саат айтууга болобу? Же ага бир кандай бир касиет күч керекпи? Жаттап алып, азыр жаттап алууга айтканга болбойт. Анткени 10-15 саат жаттап алып кантип айтат? Манастын өзүнүн касиети бар, ошон үчүн 10-15 саат айтканга мүмкүнчүлүгү бар. Жакшы. Баягы Манас деген улуу касиет, кыргыздын баары баш ийет мынакей өзүбүздүн нартуулугубуз, салтуулугубуз баягы кыргыздын бул чоң бир дөөлөтү бул Манас, касиети бул Манас. Манастар арбаңыздар, бар болуңуздар. Анан эми келиңиздер эстрада боюнча, эстрада жагына айта кете турган болсок, Элнисов Элмирбек келиңиз айтыңыз, баягы бул эстрада жакка кандай багытта болуп кеттиңиз? Саламатсыздарбы? Мен болсо биринчи өзүмдүн аяштан биринчи ырымды ырдаттырып, Нарын барып даярдаттырып жаздырган. Мен ырчылыкка кичинекей кезимден эле кичинекей кезимден бери эле ырдайм, тойлордо. Ошо. Рахмат. Сиз азыркы учурда кайсы мектепте окуйсуз, канчанчы класста окуйсуз, ошондо келгенин элек тааныштырып айтып кетсеңиз. Мен Куйбышев айылынын автомобиль атында 7-Б класста окуйм. Атым Эрнисов. Баракелде. Мынакей баягы сөзүндө сөз берилген, кишилердин мыкты көрүнгөн, татымы ширин балдай жез таңдайын ачып төгүлгөн
Мынакей Акылай деген дагы ырчы кыз отурат. Кел Акылай, өзүң менен кенен тааныштырып, бул чыгармачылык жолуна кандай келип калдың, ошону бир баса билип айта кетсең. Биринчиден саламатсыздарбы? Мен Актан Тынек атындагы Күйбөшев айдын Актан Тынек атындагы орто мектебинин 6-классынын окуучусу болгом. Мен ушу ырдап калганын себеби болгон, мен эң биринчи классында жетекчим. Өмүрова канча эже болгон. Ошол биринчи классында Алипер майрам болгондо Акылай сен ошолорду ырда деп, мага ошол энекем аттуу жазып берип, мен ошолор менен таанымал болдум десем болот. Ошол. Чоң рахмат. Мынакей ана эмесе бул жакта отурган Бекзаттан бир куплет баягы жандуу мына жатканы тирүү ырык кыз келип турат. Бир куплет. Эч бир аспаптын коштоосу жок. Өзүң бир куплет ырактар берип кой. Кадырын билем менен, кадырлап сыйлап келемин. Ак сүтүм акташ кыйын го, ушулар сизге белегим, ушулар сизге белегим. Энекем менин байлыгым, кечпеңиз суусун кайгынын. Алып барам сизге ак жолу, энекем менин байлыгым, энекем менин байлыгым. Баракелде, чоң рахмат, чоң рахмат. Колдон келсе баягы жандуу ырганга басым жасаңыздар. Баягы кыз деген өзү арып тарапта тоодо болобу, кай жерде болбосун ырдап келе турган калп болот. Ал эми келеме Акылай сен да бир өзүңдүн бир жакшы ырыңды баягы жүрөгүң толкуйт нарындай деген ыр менен Акмарал Эркинбек кызы дагы сен да ошол ыр менен чыктың эле. Келем ошол чыгарманы биз окугубуз келип турат. Жайлоонун салкын тагындай, жашоонун мөмө шагындай, жүзүңдө шаттык эй ойносо, жүрөгүм толкуйт эн арындай, жүрөгүм толкуйт эн арындай. Чоң рахмат. Жалпыңыздар, армаңыздар, ардактуу Темир Тоо черкесинин тургундары, нарын эли, ар бириңиздердин үйүңүздөрдө баягы жакшылыктар жамгыр болуп төгүлсүн, жакшы күндөр эшик ачып көрүнсүн, жарык болуп жылуу болуп үйүңөр, жакшылыктын оту күйүп жагылсын. Мынакей кирип келген жаңы жылыбызда жакшы ийгиликтер ар бириңиздерде албан ийгиликтер коштоп жүрсүн. Баарыңызга чоң рахмат. Сиздер менен мен Дастан Темир Тоо болдук. Чоң рахмат, саламатта туруңуздар.